Ассалому алейкум аталарым, апаларым, бир туугандарым. Менин атым Надырбек. Мен 28 ноябрда Бишкек шаарында боюм 57, салмагым 3 кг 350 грамм болуп төрөлгөн. Атымды чоң апам урпактарынын атынан Надырбек бийдей калыс, элде киши болсун деп койгон. Менин үй бүлөм, чоң апам, атам, апам, агаларым, жеңем бар. Агаларым мени күчтүү болсун деп дайым бокс менен күрөштү үйрөтүшөт. А мен болсо ойногонду жакшы көрөм. Бош убактымда уктайм, тентек кылам, эс алам. Апам менен конокко, жумушка барам. Үйдүн эң күчүүсү болгондуктан мени баары эркелетишет, угушат. А мен аларга баш кармамын. Тушон кезилсе, эртең эле мүдүрүлбөй чуркап кетким келет. Кийинки кадамды кичинекей карындашым Эли мага тапшырам. Кандашыңа урматтуу коноктор, туугандар, бул мен атым Элима. Мен Бишкек шаарында төрөлгөм. Бул менин үй бүлөм. А бул болсо апам. Апам менен дайыма чогуу жүрөм. Сүйөктөгү менин атам. Аны мен жумуштан келгенде тозалам. А бул болсо менин байкем Азылбек. Ал менен так ойнобойт. Ойнчуктарын талашатып билбейт. Дагы менин байкем бар. Аты Ажил. Ал мени томпорго дейт. Бирок өзү деле томпорго деген билбейт окшойт. Мен дагы чоң ата чоң апам бар. Аларга мен айбай эркелейм. Бүгін бізде соттой жақсы көңілді отылып кетіңіздер. Көңіл болғаныңызға чоң рахмат. Пока.